Салам алейкумдар, барыңыздарга Чабан YouTube каналынан ысык салам. Эгерде кимдир бирөө жаңыдан аткана курам Куда кааласа буйруса деп ниет кылып, аракет кылып, кандай курсам экен деп ойлонуп жаткан болсо, бул видео сөзсүз түрдө сиздерге арналат. Себеби баардык нерсе аста секин дейт. Буйруса аркамда аткананы көрүп атасыздар. Бир чекеден баштап оңдолуп түзөлүп бараткан убак экен. Ошол тууралуу азыр бул жерде бул атканын турасы, же болбосо кыскасы, минус, плюстары, мисалы чыгымы, же болбосо жана башка нерселер тууралуу сиздерге бир кыскача бир ушул атканын несинен, ушул үйдүн несинен кыскача бир маек кылып бере атабыз. Сөзсүз түрдө видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Саулыктарыңыз жакшы, иштер болуп атабы экен. Бүгүнкү биздин видеодо каарман, эң негизги каарман мына ушул акам болот. Азыр ушул акам өзүнүн колдон келишинче ушул атканын условиялары менен ичинде эмнелер багылат, багылгандан пайдалары кандай, минустары кандай, ошол тууралуу кыскача бир айтып кетсин. Менин көрүшүм боюнча бул илгерки биздин өзүбүздүн аткандар пакса го дейм. Кыш менен. Кыш, Кам кыш менен. Кам кыш менен, жылуулугу кандай болот экен, ошол тууралуу эми бир аз айтып кетсеңиз. Эми бул узуну 35 метр, узунугу эниги 8 метр да. Сырты, ичи таза 7 метр болот. Иштер Ооба, эми биз өзүбүз базарда иштеп, ушу мал менен иштегенибизде көп жылдар болуп кетти. Эми булар эски стилде курулган малканалар да. Азыр эми мындан зорлор чыгып кетти. Мантип ортодон ход кылып, суулардан бери киргизип койгон, ичине суунун гранттары бар мына. Шлангалар менен ар бир малга ошентип суу коебуз мына. Суу кеңечилик. Бир нерсени айта кетет. Бул жерде негизинен эмне кармалат? Ушул бөлмөдө ошол тууралуу айта кетсеңиз. Бул жерде бука кармалат. Основной бука багам дегендер сөзсүз түрдө көрүп туруңуздар. Анан ушинтип менен ар бирине мынтип экиден чыгырып коюлуп, эки буканын эки жагынан байланып, бири-биринин жемин жеп койбош үчүн, сүзүп койбош үчүн да. Эми ар кыл ол келет да, бир жаш келет, бир чоңураак келет. Ошон үчүн ортодо ушинтип коюлат. Мына орто ход 1 метр болуш керек. Мына адам жүрөт. Башына мына чөп коюп койсоң да мал тийбей турган болчу. Мына маягы бийик болуш керек, наркындан караганда. Эми бул ушулардын размерин айта кетесиз мүмкүн болсо. Ичи 50 болот. 50, мээрлери 15. Наркыса мына 20 болсо, бери 15 же болсо 12, 10 кылса да боло берет. Буга самыгылан чөп, бияка өтүп кетпешин эле бул. Мындай. Анан наракта мал байланып турат мына. Машинтип мына. Эми базарда иштеп жүрүп, ушу эми тирчилик ушу биздин мал менен. Мал менен десеңиз. Ооба, эми булар азыр эски стилде, азыр энди ар сонун жерлер балдар курутат, эми барып көрүп келсең суктанасың. Негизи десеңиз. Ооба. Бирок айтат го Анда да техника өнүгүп кетти. Адамдарда уже телефон деген чыкты, интернеттен көрөсүң, асты кыш, топлый пол кылгандар бар. Бизге мына семонтельно кылып койгонбуз жерлердечи. Анан бул наракта дагы бар. Бул нерсе бир нерсе токтоп кетеличи. Бул жагы семонт экен, Ооба, ушул тууралуу сурөөрүм келип турат да. Кышындасы малга кандай болот экен, багууда турган малга? Малга биздики основной 3 ай, 4 ай турган үчүн ончо билине берет. Анан мына энчи малга семонт болбойт. Негизи саануй, баягы энчи малга болбойт семонт. Бирок багуудагы пол болсо, эле болушунча пол жакшы да. Негизинен десеңиз, сиздин тажрыйбаңызда. Тажрыйбаңызча. Мына жерде баягы көрсөтүп кетейин дегеним мына. Жакындан ар бирине мындай чыгырып коюлуп, малдар онтип байланат. Мына жерден мына байланат. Бука эки тарабынан байланат. Эки тарабынан байланып, от жеп турган ушу катай ушундай условия кылганбыз да. Жок десеңиз, суусун бул жактан тарта кетсеңиз, оператор мынакей көрүп атасыздар, условиясы менен берден чыгарат экенсиздер. Шланга каталап ака бу жерде. Ооба, шланга каталып ар бир мал мындай. Алдына мына өзүнүн идиши бар, ушу менен сугарылат да. Анан экинчи тарабына келдик. Экинчи тарабы ал жактан өзгөчө бир условия бөлүп турат экен. Толук бүтө элек бу. Устуна турбалар коюлу элек. Мына монтип полду койгонбуз. Полдорго кыш койдук да. Полдорго кыш. Энчи малга жакшы экен. Малга дагы жакшы экен. Бука дагы эле мындай кыштан коюп эле терип, астын мына терип коет экенбиз мына. Эми өз уста балдар жакшы билет. Муну өзүбүз эле кылганбыз, ошон үчүн ондой эле тегиз эмес. Ооба, өзүбүз. Араларына кык кылдыңызбы же семонт кылдыңызбы? Жок, аралары кум. Кум салып койгонбуз. Кум эле салып койгонбуз. Кум менен семонт аралаштырып, курук эле. Мына шпыргы менен ынак койсоңуз, өзү кийип мал, сийип, өзү катып калат экен. Сийгендери бул жакка түшөт. Ооба, сийдик ушул жерге түшөт, мал тезек-тезек бар. Заң менен кошо алып кетет. Ооба. Мунун азыр турасы канча болуп калат азыр? Ошондо бунун турасы ич таза 7 болот. 7. Канча бука байланат?
7 бука берилет. Жети 7ден бука. 14 бука. 14 Наркыга дагы 28 бука да şu 2 комнатага. Негизи бука менен канча жылдан бери алектенесиз багып Көп сатуу жылдан. боюнча? Пайдасы кандай болот экен? Эми пайда болгондо жакшы болот. Болбогону болбогон кылат да. Анан кээ бирлер айтат, бакканга чейин кунан бука багыш керек деп коет да. Жок эми Себеби бәріне. пайда Багып көбүрөөк болот дейт да. Сиз ошол тууралуу айтып кетсеңиз, мисалы тай бука кармаса кандай болот? Кунан бука караганда. Бакканга жараша баары жок элечи. Негизи айырмасы жок. Эми бар эми. Кунан бука эми чоң да, вести чоң да. Негизи Чоң пайда болот, эми. Кунан букадан 15 миң пайда кылсаң, ондан 25 миң пайда кылышың мүмкүн. Ошагы бар. Багуу стилиңиз менен азыркы убакта тоондар негизинен бираз күнөсү уже токтоттук. багыла турган мал эмес, ошол бир эки кал ошолор сатып сойдуп жок кылабыз эми ушу менен токтотобуз. Анан бул сентябрга белебиз. Сентябрда белинет. Азыр эми күн ысык, бизде болгон мына Жалал Абад облусу өтө ысык жер да. Байланганга мүмкүн эмес. Onun үчүн вентиляторлорду коюш керек. Багып атат баккандар, вентиляторлору бар. Биз ого условия жетише элек, биз ачык элек. Негизи кышында кармайсыз. Кышында ооба. Негизи. Ушу эки рет болуп ортосунан бөлүнөт дагы. Эки жагына 25тен 50 коюп атат мына. Нарагында дагы ушундай болот, у жакта 70-80 коюп батырса болот да ушул жерге. Ушул жерге. Ооба. Чөп, жеми ушул жерде. Ооба, ушул жерде. O da күздө байланат. Негизинен. Эртең козу кочкор келгенде алып байланат ушу менен ушундай эки жолу айландырабыз, койдучу. Канча айда эки жолу? Кой 3 айда. 3 айда негизи. 2 айда пишпайт. 3 ай, 3,5 ай, 4 айга барып эки алмаштырабыз. Азыр күздө августта байланса, январга барып бир сатабыз, январдан кийин дагы киргизесиз. Майга сатып, жакында сатып мына эми тезектер менен таза чыгарып эми жаңыдан тазаланды. Жаңы тазаланды, ооба. Эми бүттү бу жер. Анан бу жакта жылкы белинет мында. Бул жакта жылкыларга условия экен. Ооба, мындай акыры бийик болуп, жылкылар эми кышта, основной күздө белинет жылкы. Кышка чамалат десеңиз. Мисалы бул жерде көбүнчө байланып багылат дедиңиз. Ооба, байланып. Анан ошол себептен тоют маселесине киргенде мынча байланган бука, жосо коо, жылкыга бир канча чөп жыйыш керек болот, пресс кылыш керек болот. Ошолор кайсыл жерге жыясыз дегенде мисалы условия негизи. Тамда эле жыйылат, мына ушу тамга жыйылат. Ошол жерге машина келип, ошол жерге Атай ошо именно ошо биз мурда илгери 53 миңгенбиз да. Грузовой 53 болгон. Эми азыр потуруп кетпедиби? Ошого ырастып, муну ошого унагам. Келип борт ошого такалат дагы жерге түшпөш үчүнчү. Мага алып берген балдарга оң болот да. Жерден алгандан көрө машинанын үстүнө алган чоң ошого расчетулган. Муну ошого уна кылып азыр эми баары жакты потуруп кетти. Ошо биз портер басып кеткенсиз. Булар салган мал 53 бар эле. Ошого расчеттонуп ушундай кылабыз. Эми шунун үстүгө бир 3-4 миң пресс батат. Üstüne ses. Üstü çoğun. Bunda көрүнгөн üstü çoğun нерсе. Bunun bir kançanчы жылы курулган, ошол бир тарыхына кайрылачы. 2000 жылдары курулган. 2000 жылдары. 2000 жылдан бери сиз кызмат кылып келдиңиз. Ага эмгер кылып, ушул жерден киришет таап чыгарып келдиңиз. Мен дегенде бул жерлер бизге 94-жылы берилген да. Жер десеңиз. 94-жылы берилип, ошондо 95 баштаганбыз да. Могу үйлөрдү башкаттан курдук. Илгери башка үйлөр бар. Ооба. Булар бузуп ордого башка курдук. Ушундай бирок малкана ошо боюнча. Машина малканалар ичинде оңдоп, ичинен бузуп, баягы оңдоп атабыз. Негизинен көргөн у жерге барып, бу жерге барып көрүп келе атабыз эми. Малга барганда көрөбүз да, мындай кылыш керек экен. Эди мындай кылыш керек экен деп ошондо ооба. Чогултуп келип десеңиз. Ооба, ошондой үйрөнүп табып. Ачык эле сөз да, эми өзүбүздүн башыбызда билген эмеспиз. Эми азыр мынын ичинде өзүнүн кыштарын алып ташлаганда турбадан коюп, шыгыраак болсун депчи. Турбадан коюп. Темирлерди коюп. Темир. Мына өзүбүздүн илгерки мына жыгачтар менен. Ошо 2000-жылгы жыгач кылганбыз. Эми мына заманга жараша мына турбаларды коюп атабыз. Темирлерди коюп десеңиз. Темир менен, ооба. Негизи туугандар, колдо бар нерсени пайдаланганды үйрөнөлү. Сөзсүз эле заманбап, жантминчтин кереги жок. Мына ошого бир далил, мына ошол азыр акем бир аз айта кетти. Бар нерсени көргөз дегенде ушинтип эле бир аз башта берсеңиздер, буйруса бардык ойлогон ой максаттарыңызга жетесиз. Баштаса эле баары жок бүтүп кетет да. Негизинен десеңиз, ооба. Аракет кылыш керек, аракет кылса эле болот. Болуп келе атат го. Маегиңиз үчүн терең ыраазычылык, сизге дагы дайыма ден соолукта болуңуз. Аман болуңуз, сизге дагы.